Бишкек шаарынын тургуну Алексей Балюк акыркы 8 жылдан бери ары кармап келет. Жаз келип жер жашылга бөлөнгөндөн тарта аарылар үчүн жагымдуу жайытты издеп жайгаштырат. Учурда Нарын районунун эмгекчил айыл аймагына тиешелүү жайытта 100 челек аарыны кое берип, бал топтоп жаткан чагы. Быйыл негедир аба ырайында өзгөрүү орун алгандай абал түзүлүүдө. Анткени аарылар жакшы бал чогулта албай жатышат. Демек алар үчүн жагдай ыңгайсыз. Жылына 3 тоннага чейин бал чогултчумун. Быйыл 1 тоннага чыкса деп үмүттөнүп жатам. Аарыларды убагында жайытка кое берүү, киргизүү, чогулган балды жыйноо жумуштарын жүргүзүү майда жана түйшүктүү иш болгондуктан бир нече адамдын күчү талап кылынат. 10 жаштагы Лера атасынын жардамчысы болгондуктан аарылар мүнөзүн жакшы билет. Аарылар аябай тартиптүү болушат. Шире чогултуп келгенде бири-бирине кабар берип бийлешип өздөрүнчө майрамдашат. Ар биринин милдеттери бар, мүнөздөрү дагы ар кандай. Көбү эмгекти сүйөт, ак көңүл арасында ачуулуусу дагы, жалкоолору дагы бар. 15 жылдан бери бал челек кармаган Чүй облусунун тургуну Айбек Мелисбеков 170 ары челек менен келген. Бул багытта тажрыйбасы мол болгондуктан жыл өткөн сайын сандан сапатка өтүүгө өзгөчө көңүл буруп келет. Украинадан алган Карпатка аттуу аарылар түрүн кармап көбөйтүүдө. Айтымында биздин өлкөдө ары боюнча атайын адистер жок жана аларга шарт түзүү жагы каралган эмес. Чет мамлекеттерде мына Канада, Австрия бар, аларда болсо магазиндерде белковый подкормка сатышат, монда пакеттерде арзан. Ошолорго ары үчүн алар бизге келбейт. Бүт бал челекчилер илип отут, бал жок деп. Конечно, бал болбойт. Бизде болсо пыльцындоос жок болсо, могу болсо жаз суук болду. Пыльцындоосу жок, булардын күчү аз болду. Булардын күчүн толтуруш үчүн ошо бүт болсо шарттарын бере албайбыз биз. Учурда Нарын районунун бардык аймактарынан бал челек кармаган фермерлер жайгашып, кең талаада аарылар арбын. Чөп чабыктын башталышы менен бал кармагандар ордун ат башы өрөөнүнө которушмакчы. Маалымат үчүн айтсак, ары негизинен 40 күн жашайт. Бул аралыкта 1000ге жакын гүлгө конуп, шире чогултуп, 1 кашык бал топтойт. Биз үчүн 1 кашык бал алардын бүтүндөй өмүрү менен байланышкан. Улуттук статистика комитетинин билдирүүсү боюнча Кыргызстандан жылына 490 тонна бал өндүрүлүп сатылат. Парасадык Казиева, Бексултан Жолдошбеков, Мирзат Муталипова, Өлкө Деми.